Жаштар парламенти Кыргызстанда жаштардын үнү катары түзүлгөн структуралардын бири. Бул жаштардын мамлекетке болгон өзүнүн милдетин аткаруу үчүн жаңы түзүлгөн. Бүгүн биз мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Анда эмесе атайын конокторубузду да чакырып алганбыз. Эфирде ачык талкуу теле долбоору жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе азыр биз атайын Ош шаарынын жаштарынан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Жаштар парламенти тууралуу билесизби деп ошол сурамжылоону чогуу көрөлү. Андан кийин эфирибизди баштайбыз. Жаштар парламент тууралуу биздин университетте мисалы үчүн жаштар комитети бар, ошол жөнүндө парламент жөнүндө билбейт. Коммеске. Жаштар парламенти тууралуу билесизби? Жок, билбейм. Жок, билбейм, ага жөнүндө маалыматым жок. Жок, билбейт экенмин. Жок, коммес. Жок, такырып эмес. Бир да Жок. Жаштар парламенти деген уккан эмес, жаштар комитети деген укканбыз. Жок, билбейм. Укканбыз, бирок көбүнчө маалымат жок да. Жаштар парламенти жок. уккан эмессизби? Укканмын, мындай мен ойлойм мектептеги же бир лицейлердеги өздөрүнчөсү ошолордон президент болуп, маданий сектор болуп шайланат ошол деп ойлойм. Жаштар парламенти болот экен да, аларды шайлап алып спикерлерин, депутаттарын шайлашат экен. Билбейм. Алар жаштардын өнүгүүсүнө түрткү беришет, жаштарды колдошуп чыгышат. Ооба катышканбыз. Кытайлар кен казып атканда ушу митинг болгон, кытайлар чыксын деген, ошондо барып катышканбыз. Ал мезгилде мектепте окуйт элек, ошо мектепте окусак да аракет кылып катышканбыз. Азырда ушундай туура эмес чечимдер кабыл алынган болсо катышканга каалоо бар. Жок, андай болгон эмес. Ошо болгон эмес. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Негизи баарыбыз эле билебиз, жаштар парламенти бул түздөн түз жаштар менен иштешет. Анан сиздерге жөнөкөй эле суроо, эмне үчүн жаштар билбейт? Анан деги эле мунун идеясы, анан жалпы жаштар парламенти тууралуу ошол көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүк калып калышы үчүн айтып кетсеңиз, Саатбек мырза. Саламатсыздарбы. Жаштар парламенти боюнча билбейбиз деп атышпайбы баардыгы. Чындыгында биз бул жерде жаштар парламентин реклама кылып байкындай кылып кетпейбиз да. Биз биринчи жаштар парламентин алып атканда кичине жаштар парламентин түшүнүк берип, окутуп, андан кийин ушу парламентте арызым боюнча кичине жайылтып, алдыга чыгаралы дедим. Чындыгында бизде баягындай телевиденияларга чыкпагандык үчүн, соцсеттерге чыкпагандык үчүн, өзүбүздү жайылта албаган үчүн ошол үчүн билбей атышканды туура деп эсептейм. Бирок көпчүлүгү эле мисалы активдүү жаштар бул тармагында билет. Сиздин оюңуз боюнча бардык жаштар билүүсү бул кажет эмеспи? Жок, кажет, билиш керек. Алардын ар бир жаштардын талкуу эмесин, жанагындай көйгөйлүн, ар бир жаштын акылын багына угуш керек. Парламент деген өзү бүт бар. Жок, бизде ушуну маалыматты жеткизүү жагынан кичине жок болгондуктан укпайт. Ош шаарынын жаштар парламенти боюнча негизинен алганга шаардын жаштары билүүсү бул абзел. Иштерин төмөндүгүнөн балким билбей тургандыр. Тарых ала турган болсок, маалымат иретинде Ош шаардык жаштар парламенти ошол 2015-жылдын аяктарында түзүлгөн. Эгер ошол убакытта ушундай сурамжылоо жүргүзө турган болсо, азыркыдан жок дегенде бир 40% билем деп айтат болчу да. Анткени ал убакыттагы жаштар парламенти бул жерде отурушат. Алар кылган иштери менен аз да болсо салыштырмалуу билет болчу. Анда эмесе ошол сиз айтып өтүп кеткендей биз биринчи, экинчи, анан үчүнчү ушу жаштар парламентинин катышуучуларын да чакырып алганбыз бул жакта. Анда эмесе алгачкы ушул жаштар парламентинин катышуучулары катары сиздер эмне иш кылдыңыздар эле, кайсы көйгөйлөрдү көтөрүп чыктыңыздар эле? Сиз айтып аткан суроо боюнча биз Гелогородок менен Востокко түз түшкөн көпүрө салынып калды жаңы. Ошол жак аябай көйгөйлүү болгон. Биз изилдегенде жаштар парламенти комитетке бөлүнүп изилдегенбиз. Өзүбүз жобар бүт баарын көтөргөндө ошол жактан Гелогородоктун элинен арыз чогултуп алып келгенбиз. Ошол жактан негизи ал генпланга каралган экен, бирок баягындай бир талап жок болгонуна байланыштуу туруп калган иш экен да. Ошону жаштар артынан түшүп ошол
түз маршрутка каттаганга салым коштук да. Жаштар комитети буларды түздү, координацияны өзүнө алды. Бирок маселелерди буларды баягы жаш балардай тартып жүрө бербестен өздөрү көтөрүп чыгыш керек да. Жаштар комитети өзүнүн ролун аткара алды да, буларга шаардык кеңеш менен мэрия менен байланыш түзүп берди. Ошол убактагысы да, азыркысын айта албайм. Ал ошо шаардык кеңешке чыгат, сөз берүү мүмкүнчүлүгү болгон. Ошол долбоорлорду мындай алып чыгып, депутаттар менен сүйлөшүп, ушуну мындай мэриянын иш планына киргизүүгө түздөн түз мындай лоббировать этсе болот да. Рахмат. Мен биринчи бияка жооп берип коеюн. Баягы сиз айтып аткан туура. Комитетке көз каранды эмес деп айтып атасыз да. Бирок ал башында ошондой жазылып, ошондой болот деген максатта ачылган. Бирок андан кийин парламентти комитет түздөн түз башкарып турган ошол убакта. Ошондуктан бизде эркиндик деген өтө эле мындай болгон эмес. Эгерде биз ал жактан өз башынчалык кылып баш тартып комитетке баш ийбей турган болсок, бизди парламенттен четтете турган жоболор бар. Эгерде ушул жерде азыр сиз айтып аткандай жаштар комитетине көз каранды элек десе, анда эмне колуңуздар байланып калган беле? Жок, ол байланганда эмес. Эми мисалы комитет уюштуруп атат. Мисалы комитет уюштургандан кийин Уюштуруп аны жөнгө салып коюусу керек, жөнгө салып коюу менен токтогон жок да ал жакта. Ал жакта ошол жөнгө салынганга чейин анда биз жазганбыз деп атасыз да, сиз идея боюнча ушундай беле, комитетке көз каранды болуш керек беле же өз алдынча болуш керек беле? Комитеттин ролу бул жалпы координация комитеттин башында турат, ал сөзсүз түрдө. Бирок ишмердүүлүгү жаштар парламентте өз алдынча кыла алыш керек да. Ал жободо деле ошондой жазылган. Шаардык кеңешке түздөн түз идеяларды алып чыгууга мүмкүнчүлүк бар болчу да. Эми төрагалар тез алмаштананба, жаңыдан келип иш арада токтоп калды. Анан ал жылы адашпасам шайлоо болуп калды. Анан ошол убактагы жаштар парламентинин кээ бир мүчөлөрү шайлоого түздөн түз аралашып кетишти да. Ошодон саясатташылып башталды деп ойлойм да менимчечи. Көп ойлойт шаардык жаштар парламенти десе айлык ала турган бир андай эмес да, булар өз эркин барган жаштар. Болгону буларга мүмкүнчүлүк бар шаардык кеңешке чыгып түздөн түз шаарда көйгөйлөрдү алып чыгып ошону чечип. Жок дегенде бир жылда бир парламент эки бир өзгөртүү киргизе алса кайсыл бир жоболорго, бул да жетишкендик болот болчу. Демек бул жалпы эле бир гана жаштардын эмес, башка тургундардын деле көйгөйлөрүн. Басымдуу бөлүгү бирок жаштардыкы болуш керек. Мен ошол убакта башка көйгөйлөрдө эми шаардык кеңеш дегендей бар, мэрия деген бар. Шаардык кеңеш бар, бирок алардын колу жетпеген, көз жетпеген жерлер бар да. Жаштар булар энергиясы көп. Анан кийин кичинекей көйгөйлөр бар да. Мисалы үчүн шаардык кеңештин депутаттары алып чыгыш үчүн бул уят нерсе да, андай төмөн түшпөш керек да. Сиз айтып атасыз да, жаштардын же болбосо кайсы бир майда чүйдө көйгөйлөргө шаардык кеңештер майдаланып отурбаш керек депчи. Негизи эле айтканда көйгөй деген бул нерсе кичинекей болбойт да. Анын айырмасы жок. Депутат болуп, эл өкүлү болуп отургандан кийин баарын карашы керек. Анда эмесе азыр дагы башка ойлор болсо кошумчалап кетиңиздер, аткарылган иштер боюнча жана башка. Жаштардын негизги социал-экономикалык маселелерин конкреттүү изилдеп чыгып, анын чечилүү жолдорун, реалдуу чечилүү жолдорун ошол аткарыла турган тармактардан, мисалы шаардык кеңеш болобу, мэрия болобу, ошолорго сунуштоо. Ал маселелер чечилиш үчүн пропагандалоо, көбүрөөк элге пропаганда кылса, мисалы мындай маселе бар, аны биз алып чыктык, чечишибиз керек, мэрия чечиш керек, шаардык кеңеш чечиш керек, жогорку кеңеш чечиш керек, же болбосо өкмөт чечиш керек дегенде. Ошондо көбүрөөк жаштар информация алмак, маалымат алмак, жаштар парламенти жөнүндө түшүнүгү болмок да. Ушундай иш болбой калгандыгына байланыштуу мен ойлойм эч ким билбей жатат, түшүнбөй жатат. Албетте, анан азыр дагы бул жерде экинчи чакырылыштын координатору сиз болсоңуз керек, Айнуска. Сиз айтып өтүп кетсеңиз, бул жакта азыр биздин катышуучубуз айтып атат да, опрос ушул деңгээли анча жогору эмес же активдүү эмес же патриот эместерден алынып калыптыр деген сыяктуучу. Негизи эле жаштар парламентине кимдер кандай критерий менен алынат? Негизинен жаштар парламентине эң эле активдүү, Ош шаарына өзүнүн салымын кошо ала турган, өзүнүн сөзүн туура жеткире алган, ошондой эле Ош шаарында көпкө жашаган, кайсыл жерде кандай проблемалар бар, ошолорду билген гана жаштарды, билген жаштарды чогултабыз. Эми сен билбейт экенсиң деп четтетип да койбойбуз. Мисалы үчүн экинчи чакырылышта биз 45 депутатты, 50 депутатты, жаш депутаттарды чогултуп алганбыз. Алардын ичинен 45-ин алганбыз, 10-у резервде болгон. 45-ин шаардык кеңештин 45 депутаттарын ар бирине байлап беребиз дегенбиз.
тилекке каршы бардыгын байлап бере алган эмес. Ушул жерден айтып калдыңыз да, депутаттарга, чыныгы депутаттарга байлап бергенбиз, алардан үйрөнсүн деп. Эмне үчүн жарым байлап бере албай калдыңыздар? Же алардын убактысы болбой калдыбы? Бизге экинчи чакырылышта Демократия колдоо фондунун төрайымы Назгүл Жолдошовна бизге жардам берген, чоң салымын кошкон экинчи чакырылышта. Андан соң ошол аркылуу биз депутаттар менен байланыша алганбыз. Эгерде мына конкреттүү сөзүңүзгө аралжы карай турган болсок, Назгүл Жолдошова менин билишим боюнча Бишкекте жашайт. Шарт кеңешинин депутаттары бул жерде, жаштар бул жерде. Назгүл Жолдошова, сиз мамиле курууга болобу? Же иштешкенге? Назгүл Жолдошовна бизге жолду көргөзүп берген. Биз ага чейин жаштар парламенти, мисалы үчүн ал республикалык деңгээлде жаштар парламентин уюштуруп жаткандыктан ал бизге направленияны көргөздү. Биз ошол аркылуу кеттик. Андан кийин бул 3-чү чакырылышында Назгүл Жолдошовнасыз эле уже башташты. Булардын деле жыйынтыктары жакшы эле. 3-чү чакырылыш жыйынтыкталайын деп калды. Анан 3-чүдө дагы болду. Ошентип бир депутатка бирден ошол парламенттин, жаштар парламентинин депутатынын жанына 3-чүгө Санатбек мырза жооп берип койсо жакшы болот. Мэриянын өкүлдөрү менен ушу коомдук уюмдардын биргеликте комиссия түзүп туруп, биз 31-ди кабыл алдык. Алар кабыл алынды, учурда бүтөйүн деп калды. Учурда бүтөйүн деп калды. Азыр Айнуска айткандай, шаардык кеңештин депутаттарына бирден жаштар парламентинин депутаттарын кошту. Андай болбоду, Анда эмесе азыр биз алдыга жыла берсек, атайын жаштар парламентинин Facebooktагы баракчасында карап чыкканбыз. Эми баарыбызга сыр эмес, азыр мамлекеттик көйгөйлөр деле ошол жакта чечилип атат. Анда эмесе жагдай кандай? Чогуу көрөлү, талкуубузду улантабыз. Ош шаарынын жаштар парламентинин Facebooktагы баракчасына 353 адам катталган. 2018-жылы 25 публикация, 2017-жылы 9 публикация, 2016-жылы 34 публикация. Ишенбилик тууралуу 2018-жылы 1, 2017-жылы 1 маалымат коюлган. Куттуктоо 2018-жылы 3, 2017-жылы 1 куттуктоо коюлган. Сыйлыктарды тапшыруу боюнча жалпы 6 публикация болгон. 2018-жылы 5, 2016-жылы 1. Жолугушуулар, талкуулар тууралуу 18 публикация болсо, анын 5-өө кайрымдуулук тууралуу, 2-өө балдар үйүнө баргандагы маалымат. Ал эми бирөө социалдык абалы начар үй бүлөдөн кабар алгандыгы боюнча маалымат. Ачык эшиктер 2017-жылы 1 жолу жаштар парламентине кабыл алуу, түзүү, сүрөт, уюштуруу тууралуу 24 публикация болгон. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Негизи эле эгер темадан сырт болбостур, Facebooktун колдонуучуларын дүйнө боюнча алып карай турган болсок, эгерде ал өзүнчө мамлекеттин жарандары болуп калганда, Кытай менен Индиядан кийинки 3-чү орунда турган планета боюнча мамлекет болмок экен да. Анан өзүңүздөр көргөндөй мамлекеттик көйгөйлөр деле же башка ким ишин алдыга жылдырам десе, ушул социалдык тармактарды колдонулат да. Кандай деп ойлойсуздар? Негизи бул жакты жандандыруу керек беле? Бул ушу Facebook страницаны мен өзүм карайм. Бул жерде парламентте, парламент бирде, биз Ош шаарында бирде бизде Facebook ачылган эмес. Facebook биз жаштар парламенти деп ачылып турат да. Ачылган, биз ачкан эмеспиз да. Экинчиде ачылды. Экинчиде Назгүл Жолдошова эже келип, ошол жерде отдельный почтасын ачып, Instagramда эмесине каттап, Facebook'ta да каттап, ушул жерде башталган. Алгач Ош шаарында жаштар парламенти кайсы жылы түзүлдү? 2015. 2015. Бул Facebook баракча 2016-жылы түзүлгөн. Ошол парламент кийин экинчи парламент кабыл алып аткан маалда түзүлгөн да. Биринчиде кабыл алган эме түзүлгөн эмес. Экинчисине түзүлгөн, бирок буну бардыгын мен карайм. Өзүм жарыялап, башка кылып, бирок жаштар парламенти өздөрү көз карандысыз башка ачып алса болобу? Экинчисинде ким караган? Экинчисинде бул жак каралган. Кандай маалыматтар чыгарып аткат, кандай болуп атат, талкуулар бүт баары чыгарылган. Жок, экинчи жаштар парламентинде деле. Бул жерде эми ким ачып же ким караганы бул маселе эмес да. Бул жерде эмне үчүн коомчулук билбейт деген эле суроо. Мисалы үчүн биз жаштар айтат экенбиз да, мамлекет бизге шарт түзүп берген жок, шарт түзүп берген жок. Социалдык тармак үчүн шарт түзүп бериш керек деле эмес, өзүбүздүн колубузда. Экинчи жаштар парламентинин куратору катары айтып кетейин. Экинчи жаштар парламентинде бизде өзүбүздүн спикерибиз бар болчу, замы бар болчу, ошонун ичинде эле прессабыз бар болчу, бардык жагында бар болчу. Анан кийин прессабыз мисалы үчүн бул жаштар парламенти
бул жак айтып атпайбы, Санатбек мырза айтып аткандай эле Назгүл Жолдошовна өзү ачып кеткен. Андан соң биздин жаштар парламентинин депутаттары буга көз каранды болуп отурбастан эле ар кимиси өзүнүн страницасы аркылуу эле жасаган иштерин албетте буга көз карандуу болуп же муну менен байлап коюштун деле кереги жок. Бирок бул жактан жана пиар болбой калдык деген сөздөр болду. Пиар кылса болобу эле, жаштарга тааныштырсак болобу эле. Мисалы үчүн 365 күн бар бир жылда. Ошондо жылына бирден катталуучу кошулду деген суроо келет да, жалпы 353 катталуучу бар экен. Дагы 5-6 жетпей калат. Дагы мисалы мен соцсеттекин айтып коеюн. Чолугушу ар жума болуп турат булардын сессиялары. Атайын булардан өздөрүнчө пресса ким карайт деген да дайындалган. Ал бирок баягында жеткиликтүү иш жүрбөгөндүктөн иш жүргүзө алышпады. Мен өзүм ошол жердеги ошо куттуктоолорду көп болуп атпайбы? Ошолорду же болбосо бир кандуу иштерди кылганда мен гана чыгарып коюп атканмын. Үчүнчүдөн бул жерде пропаганда кылса болот эле. Аябай көп маалыматтар чыгарып, себеп булар ар жума экиден жолугуп, сессияларды өтүп, өздөрүнүн талкууларын кылып, жок дегенде сунушун бизге беришет. Демек жасаса болот, э? Болот. Анда эмесе биз кийинки баскычка өтөйлү. Учурда эми азыр жаштардын каймактары деп айтып койсом деле болбойт. Баарыбыз чогулуп отурабыз. Анан кийин учурдагы жаштардын 3 көйгөйүн атап көрөлүчү биргеликте. Билебизби биз ошону? Ош шаарындагы. Сиз жаштар комитетиндесиз, парламентинде эмес. Ошол комитетинде болгондон кийин Ош шаарынын жаштары менен түздөн түз иштешесиз. Демек көйгөйдү көбүрөөк сиз билишиңиз мүмкүн. 3 көйгөйдү айтып кетсеңиз конкреттүү. Биринчи көйгөй, мисалы, мен биринчи айтайын. Ош шаарында жаштар активдүү. Активдүү. Бул көйгөйбү? Жок, айтып кеттим. Көйгөйлөрдү сурап атабызбы? Ошол негизинде айтып кеттим да, активдүү. Бизде Ош шаарында ынтымак жок. Неге? Себеп мисалы башы көрүнгөн жаштын ар бири бирден коомдук бирикме түзүп атат, же болбосо өзүнчө бир команда түзүп атат. Биз ошону бириктире билсек, ол өзүнүн баягыдай позициясын алып чыгат, же башка позициясын алып чыгат. Ошондой негизде бизде шаарда ынтымак жок. Ошол нерсени Ош шаарында жаштар комитети катары сиздер башын бириктиришиңиздер керекпи? Ошону бириктиребиз деп быйыл башында эле төрага жаңы келгенде Изат Халмахматович келгенде эле жаштар кеңешмеси уюштурулду. Мындан башка дагы көйгөйлөр барбы? Ынтымак жоктугунан. Бир нерсе, биринчи ошол. Мисалы бизди бир нерсеге чакырсак, жаштар жакшы жакка чакырсак, келишет дагы бир сүйлөйт, бирок ишке келгенде жок. Мисалы биз аябай көп, мисалы кеңешмеде деле мына улан барып катышты, бизге айтышты, ушундай көйгөйлөр бар деп туруп. Аны биз макул деп ошол жердин төрага айтты. Сен ошол куратору бол, бизге кел, жардам бер деди. Дегенден кийин макул деп чыкты. Чыккандан кийин аны чакырдык, кел бизге ошол проектини карап бер, биз ушуну түзүп берели деди. Бирок ал иштен качты. Сизди дыккат менен угуп отурам да, анан кийин айткан сөздөрүңүздөн улам жаштар парламентинин айланасындагы эле көйгөйлөрдү айттыңыз да. Мен эгер катышуучуларыбыздын арасында бар болсо, чыныгы Ош шаарындагы жаштардын көйгөйлөрүн комитеттен алысыраак улуттардын, мисалы үчүн орусча айтып койсо, представленность всех наций. Мисалы үчүн бул жерде да жалаң бир улут отурат. Жаштар парламенти да ушундай болсо керек. Неге орустар, дуңгандар, татарлар же өзбектер жок? Алардын көйгөйүн балким бул жакта да бир жолу көргөнүм. Алардын жаштардын көйгөйү дагы биздикинен өзгөчөдүр. Алардын үнү дагы маанилүү. Алар дагы ушул массалык иш-чараларга кошуш керек обязательно. Азыр сиздерди угуп отурганда мындай процедуралык эмелерди айтып атасыздар да, анан конкреттүү көйгөйлөр бул жаштардын арасында кылмыштуулуктун өсүп келе жатканы, бул дагы көйгөй, Ошондой эле жаштарга болгон, мисалы үчүн атайын социалдык объектилердин курулбай жаткандыгы, бул дагы көйгөй. Билимге умтулууда жаштарга балким китептер жетишпейттир же башка нерсе жетишпейттир, бул дагы. Жаштардын миграциясы. Мисалы ушул нукта, ушул жактан карасак болобу? Ушуну көйгөй десек болобу? Мен деле ошону айтайын дедим эле өзү. Жаштардын арасындагы маселелер көп да. Мен билчү 3 маселе деген аздык кылат. Студенттердин өзүнүн маселелери бар. Эмелердин жатаканалардын жетишсиздиги студенттер үчүн. Ал эми азыр айтып аткандай жоопкерчиликтин жоктугу. Мисалы жаштарга өкүл болуп, жаштар комитети деп айтып атпайбы, Кыргызстанда бирден бир эле Ош шаарынын мэриясында түзүлгөн бир эле жаштар комитети кечик болгон. Мен бир сынап коеюн силердичи. Жаштар комитетинин ушул жоопкерчилигинин жоктугу бул эң чоң маселе да жаштар үчүн.
жоопкерчиликти албай, жаштар менен тезирээк контактка барбай, жаштар менен жаштардын кандай маселеси бар, ошолорду көбүрөөк обработка кылып, даярдап, алардын чечүү жолдорун же болбосо таасир этпейт. Негизи парламентке жаштар идея бериш үчүн гана чогулбайт да. Негизи парламентке келгенде биз жаштар парламенттин жумушун, эмне жумуш аткарыш керек, милдетин ошолордон бери сабак өтүш керек да. Негизичи парламентте азыр мен 3-чүдөгүлөр менен сүйлөштүм, 1-чидегилер менен сүйлөштүм. Менин оюм боюнча биз 2-чи парламент аябай кандай көбүрөөк пайда алган экенбиз да. Биз ошол 2-чи убакта токтолуп атканыбызда Назгүл Жолдошовна өзү келип бизге сабак өтүп, парламенттин көпчүлүк азчылык фракцияга бөлүп, кайсы комитеттерге бөлүп, бизге келгенде эле ошол нерседен баштаган да. Кийин Назгүл эже бир себептер менен болуп кетип калган. Ошондон кийин биз тан алышыбыз керек, айта кетишим керек. Жаштар комитети ошол биз баштаган ишти жакшы улай албады. Биз деген бир нерсени баштайын дегенде эле сразу эле силер деген бизге көз карандысыңар, биз силерди карайбыз, курировать этебиз. Курировать эткен үчүн бизге куратор берген, ар бир деген кадамыбызды текшерип турган каяка баратасыңар. Бир жерге бар Айсул бир нерседи айтып бербесин деген нерселер болгон да. Кызык эми башталды окшойт, анда бизде ошол комитеттин мүчөлөрү дагы отурат. Сиздерге сурайм, эмне үчүн жаштар парламентте келген жаштарды эркин койбой ошентип башкарасыздар? Ойлонуп туруңуз, азыр биякта дагы ой бар экен, угуп алалы, сиз айтсаңыз. Негизи Айсул сөзүнүн ачыгын айтты. Сөздү айландырыштын кереги жок, ачык айтыш керек. Ооба, токотер жерин сүйлөшө. Жаштар парламенттик комитетке байланып калган. Эгемендүү болгон эмес. Себеби сунуштарды жарыялаганда биз сунуштар аябай көп бергенбиз. Бирок муну болот, муну болбойт деп кадимкидей сортировка кылган. Экиде мисалы байланып калды же бирде байланып калды деген мисалы бирде бизде эркин болгон. Кирип бирөө мындай кыл деген. Өзүңүз да катышуучу болдуңуз. Өзүбүз да катышып, бирөө мындай кыл деген. Эми экинчи жөнүндө биз өстүрөбүз. Экинчиде толук мындай маалыматым жок, бирок үчүнчүсүн айтайын. Мына үчүнчүдө. Анда экинчидеги экинчи тууралуу мен айтып коеюн. Экинчи жаштар парламентте экиде чындыгында бул жерде 45 жаш депутат болгон. Өздөрүнүн идеясы бар болчу, ар биринин өздөрүнүн шаар жөнүндө проблемаларын чечүү тууралуу жолдору бар болчу. Бирок бизге чынын ачыгын эле айтыш керек. Жаштар комитети бул жаштар комитети бир эле өзү эмес, жаштар комитети да дагы бирөөнө көз каранды болчу. Ошол жагынан аксап калганбыз. Эми бул жерде адаштырып атасыңар да, баарыңар отурган адамдарчы. Ош шаардык жаштар парламентинин орду башка. Биринчи идея башкача башталган Ош шаарындагы. Бул идея бере турган жаштардан туруш керек. Сөзсүз эле бир опыты жок келип аларды окутуп бюджет андай эле ашша эле мэриянын акчасын кетириштин кереги жок болчу ал жердечи. Азыр ошол идея канчалык деңгээлде ишке ашып Азыр ал идея башында биз баштагандагы 2015-жылдын аягында башталган. Жок, ал боюнча такыр калган жок. Азыр 99% башка идея өтүп кетти. Азыр андан кийин мен сыйлайм, баарыңарды сыйлайм, ошол Назгүл эжени сыйлайм, анткени алардын билимин алдык, бирок идея башка болчу. Идея бул көйгөйлөрдү алып чыгып, артынан чуркап иштей турган жаштар топтолуш керек болчу. Мен иштесем, башка кызматтарда иштегендер ар тармактан келип, ошо парламент түзүш керек болчу. Биз окуу долбооруна келишибиздин максат эмес болчу. Кийин келди, экинчи парламент келди, силер айттыңар, башкалар келди, мындан окутту, мындай кылды дедиңер, силер кайра эле ошондой долбоор болуп калдыңар да. Эч кандай долбоор болуштун кереги жок болчу. Үчүнчүсү азыр деле эмне кылышын билбейт. Бирди карабай же экин карабай. Анан көбүнчө эле ушул семинарлар боюнча экен да. Негизи идеясы башка болгон турбайбы? Эмне үчүн андай болбой атат? Мындай жаштар парламенти 3тө азыр. Мен айтып кетейин, ишмердүүлүк боюнча. Жаштар парламенти 3тө, мисалы тренингдер 2-3 жолу эле болду. Ал деген эмне? Кичинекей баягы жаштардын стимул берүү максатында гана уюштурулду. Бирок мен азыр да жаштар парламентинин мүчөлөрү турат, айтам, ар бир киргенде, мен көп деле кирбейм. Киргенде айтам, силер ушу көйгөйлү алып чыккыла деп туруп чыгып кетем. Өздөрү талкуулашат, өздөрү жазып чыгышат, өздөрү жеткиришет. Ушунун схемасына да биз кызыктык да, анда азыр көрөлү. Ош шаардык мэриясынын алдында жаштар комитети иш алып барат. 2015-жылы жаштар комитетинин алдында жаштар парламенти түзүлгөн. Жаштар парламентинин 3-чү чакырылышында 3 комитет иш алып барат. Биринчиси архитектура, курулуш боюнча комитет, экинчиси социалдык иштер боюнча комитет, үчүнчүсү тышкы байланыштар боюнча комитет. Бул 3 комитет шаардагы көйгөйлөрдү изилдеп, жаштар парламентинин сессиясына алып чыгат. Ал маселени жаштар парламентинин мүчөлөрү жалпы добушка коюп, колдоо тапса,
жаштар комитетине протоколдоштуруп өткөрүп берет. Мынакей азыр видеодон өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ош шаарынын мэриясынын алдында жаштар комитети, анын алдында жаштар парламенти, анан жогоруда жана сиз айтып келгендей алардын өздөрүнүн комитеттери бар экен да, көйгөйлөрдү көтөрүп чыга турган. Анан ошол көйгөйлөр протокол болуп түзүлүп, анан сиздерге келет экен. Сиздерге келгенден кийин эмне болот? Кантип чечилет? Конкреттүү бир эки эгер чечилген болсо. Мисалы бизге берет, бизге бергенден кийин чакырылышта берген кайсы көйгөй бар? Бизге азыр булар берилик. Азыр бизге көйгөйлүү маселелерди талкуулап чыгып атышат булар. Бере турган алдында турушат, жазып атышат. Мисалы эмнени жазып атышат? Мисалы жол акыруу боюнча. Азыр бизде барбы катышуучулар? Маршруткаларды. Сиздерди азыр жазып атат дейт, кайсы көйгөйүздү жазып атасыздар азыр? Биз азыркы учурда жазып көтөрүп аткан көйгөй маселе бул шаардыктар үчүн эң керектүү зарыл маселе деп эсептейм. Бул жол каттамдардын, шаар ичиндеги жол каттамдардын мөөнөтүн узартуу. Кечинесе курска барган же башка жака барган балдар саат 8ден кийин эч кандай бир каттамдарды пайдалана алышпайт да. Аргасынан такси жалданга аргасы болуп жатат. 8ден кийин чыгам, анан ошол маршрут троллейбустарга албагат. Анан биз шаар ичинде жаштар менен көп аралашып жүрүп, ушул нерсени көп байкадык да. Анан ушул маселени көтөрүп чыгып атабыз. Көтөрүп, кайсыл жерине келип калды ошондо? Кайсыл жерине келип калды? Буну уже көтөрдүңүздөр, жаздыңыздар. Долбоорун иштеп атабыз. Азыр иштеп атасыздар. Иштеп атабыз. Жакынкы арада бир 3 күндө, 3-4 күндө даяр болот. Ошондо сиздер сунуштарды дагы айтасыздарбы? Мындай кылсам мындай болот деп. Да. Ошо кайсы сунуштар? Мисалы үчүн ошол эме биргеликте ошол каттамдардын саатын узартып туруп, алардын жол кырасында кичине кымбаттатып койсок. Эфирибиз жыйынтыкталып атканда дагы бир нерсени айтып кетели. Бишкекте да жаштар парламенти бар экен. Анан алардын ушул көтөрүп чыккан көйгөйлөрү боюнча карап, анан албетте бардык нерсе салыштыруу менен дегендей салыштырып көрсөк, вуздардагы коррупция боюнча көтөрүп чыгышыптыр. Андан кийин ММКларга жарыяланыптыр. Ал боюнча чоң ызычуулар, керек болсо анча-мынча орун алмашуулар болуптур. А бизде Ошто ошондой коррупция барбы? Вуздарда. Эгер бар болсо, эмнеге ушул 3 чакырылыштан көтөрүп чыккан жок же көтөрүп чыккан белеңиздер? Азыр Тариел мырза сизге суроону берели. Так, бул коррупция боюнчачы көбүрөөк да неме болот, көтөрүлгөн бизде делечи. Бул бардык немеде көтөрүлөт да. Мен оюмча беле парламентте бар жерде көтөрүлөт. Буну деле биз көтөргөнбүз. Көтөргөн бирок коррупция менен иштеш бул өтө кыйын болуп эсептелет экен, иши бул аткарылбас болот экен. Особенно бул вуздар үчүнчү. Себеп дегенде студент неме кылат, айтат, бирок барып ал жака барып айта албайт экен. Анан бизде да мындай план болгон, биз коррупция менен күрөшпөйбүз. Болгону вуздардагы коррупциянын рейтингин чыгарып коюш керек. Кайсыл вуз коррупция боюнча 1де турат, 2де турат, 3де турат. Ошол боюнча уже бийликтегилер өздөрү андан бир чечим кабыл алышат болчу. Ошол кезде биз план менен уже протокол менен жаштар парламенти кабыл алып, жаштар комитетине алып киргенбиз. Бирок жогоруда айтып кетип атпайбызбы, жаштар комитетинин астына негизделген долбоор болгондуктан жаштар комитети келечекте уже вуздагы жаштар комитеттери менен байланыша албай калат. Эгерде биз коррупцияны ачык айтып койсок, ошол мамиле бузулуп кетпесин деп Оштогу коррупция боюнча иликтөө аягына чыкпай калган. Азыр акыркы жыйынтыктоочу өзүңүздөрдүн конкреттүү сунушуңуздарды айттыңыздар. Эфирибиз аягына чыгып баратат, анан талкууну токтотолу. Бири-бирибиздин эле каталарыбызды кайталай бербей, биригип, мен ушул ишиме байланыштуу ушул чөйрөдөн алыстап кеткем, бирок эми ойлойм, ушул силерге дагы бир кеңеш болсо, бир менторство, же бир тренинг керек болсо, мен дагы жардам берүүгө даярмын. Негизги сунуш билбесиңер, юристтерди чакыргыла. Бардык маселелерде мыйзам же кайсы бир өзгөртүү кириш бул оңой нерсе эмес. Кичинекей эле бир сөздү өзгөртүп коюш үчүн өтө чоң бир эмгек талап кылынат. Ошондуктан аракет этиңер, көбүрөөк иш кылга. Убактылуу баанда бир акциялар менен эмес, көбүрөөк бир мындай келечектүү нерселерге көбүрөөк көңүл бурсаңар, ошол нерсени өзгөртө алат. Массовкага чакырганда гана керек болбогула да. Өзүңөрдү пайдалантышпагыла да. Силер менен ошолор пайдаланбасын. Өзүнө керек маалда чакырып, могул жерге отуруп берип кой, концертке катышып берип кой, массовкага мынтип берип кой дегенде барбагыла. Эң негизги ушул. Чындыгында бүгүнкү талкуу аябай жакшы өттү деп ишене алмайм, анткени бизден жогорку агаларыбыз, эжелерибиз аябай сонун сунуштарды айтып өттүңүздөр. Чоң рахмат. Мен ар бир сунушуңуздарды кабыл алам, эске алам, бирок биздин жаштар парламенти 3-чү чакырылышынын өзүнүн бир жылдык бир иш планы, позициясы бар. Ошол позициядан чыкпай биз иш алып барабыз.
Бүгүнкү аракет эртеңки келечек. Бул нерсе эч кимге сыр эмес. Жаштарыбыз биздин мамлекетибиздин алдыдагы жаркындуу келечеги болушу үчүн биз биринчиден ынтымак болушубуз керек экен, ошондой эле бири-бирибизди сыйлап, өзгөчө идеяларды көтөрүп чыгып, бирок аларды көтөрүп чыгып гана койбостон ишке ашырып, акырына чейин чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн бүгүнкү ачык талкуубузда жаштар парламенти тууралуу кеп кылдык. Анда эмесе ушуну менен эфирибиз жыйынтыкталмакчы. Эртеңки же болбосо кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.